Саламатсыздарбы? Сиздер Чернобыль атом электростанциясынын жарылгандыгын уккансыздарбы? Бул 1986 жылы 26 апрелде болгон. Бүгүнкү Украина ошол мезгилде СССРдин курамында болгон. Адамзаттын илимий ачылыштарынын бири болгон атомдук электростанциясы авариялык жарылууга учурап, тынч жашап жаткан миллиондогон адамдар жабыр тарткан. Радиациялык ууланууга учурап, бүгүнкү күндө ал жерде эч ким жашабайт. Өтө чоң шаар ээн бойдон калды. Бул кырсыктын болушу менен Советтер Союзунун аскерлери эвакуациялык жардамга жетип барышкан. Мына ошолордун арасында биздин айылдан дагы Жумаев Амалбек, Эшмуратов Зунду агаларыбыз барган. Бүгүнкү биздин коногубуз мына ушул Эшмуратов Зунду агабыз. Жаш эр азаматтарыбызга үлгүлүү сабак болсун деп агабызды маекке чакырдык. Сер бардыңар нерелермер болосуңар, а? Мени тааныңарыңар ба, тааныбаганыңар ба? Туурабы? Кимиңе тааныйсыңар, кимиңе тааныбайсыңар? Көбү тааныбайт. Тааныйсыңарбы, азаматтар? Мен ушул жерде, ушу 30 адырдын Карадөй деген айылында туулуп өскөн киши болом, илгертен. Эми биз Союздун алдында илгери Союз деп бизде 15-16 республиканы бир кылып, ар жерден апарып кызмат кылдыртыр эле. Армиядачы. Biz hem ошондо силерден мал жаш курч экенбиз. Уже армияга барып, Украинада болгонбуз. Ал Украинада согуш болот, Кудай сактасын. Ошол маалда биз барып, раматтылык жерде Амал деген абаңар бар эле, Жумаев Амал деген. Мен экөөбүз кошо болгонбуз. Ошондо мына Чернобыль атом электростанциясы жарылып, атом радиация деп коет. Ону азыркы заманда эч ким түшүнбөйт, айнайын балдарым. Ону эч ким билбейт. Назыр агайыңар айткандай, мисалы бир Ош областынын адамын ошол жерден көчүрүп чыгып, канча миңдеген адамдар о жерде каза өлүп кетти, өмүрү өтүп кетти. Ошолорду жардамга барганбыз Кыргызстанданчы. Ошол жерде биз армияда болуп, ана армиядан нары жардамга алып, ошол бүт элдерди көчүрүп, биз менен барып келген адамдардын көбү тобагылды өтүп кетишти бардыгы. Эми мына биздин өмүрүбүз бар экен, мантип бала чакабыз, нерелерибиздин күнүн көрүп, силердин алдыңарда мындай жакшы заманда жашап атабыз. Азыр Кудайга шүгүр заман жакшы. Бар жок бар. Ошон үчүн силер дагы кайраттуу өзүңөрдүн мекениңерге жакшы кызмат кылып, жакшы жигиттерден болгула. Ата-энеңерди, чоңоңорду карап, кызмат кылып жүрсөңөр, силер дагы колуңардан тартып кетпейт. Ата-энеңерди сыйлап жакшы жүргүлө. Ошол балдарым. Эми муну анча-мынча кечеги ошо бизди дагы эскерип, мына акимчиликке чакырды. Кудайга шүгүр ушу райондун немелери, администрация немелери бардык район боюнча. Сый көрүп келдик, сыйлаштык. Ушунча быйыл ошол жарылган атомдук подстанцияга мына 40 жыл болуптур. Азыр 40 десек силер о десеңер, 40 жыл мурун биздин өмүрүбүз ошол жаштык өмүрүбүз ошол жерде өткөн экен. Күн өткөндөй өтө берет экен. Ошон үчүн ар дайым балдарым силердин ден соолугуңар болсун. Ар дайым ушундай ойноп күлүп жүргүлө. Кырманыбызда даныбыз болсун, тасырконубузда наныбыз болсун дегендей, ар дайым токчулук болсун, заманыбыз тынч болсун, дайыма ушундай ойноп күлүп, жакшы заманда жүрө бергиле. Эми анча-мынча нерселер суроолоруңар болсо бергиле. Ошо неме боюнча жооп берейин билгендеримди. Ошол эвакуация учурунда баягы өтө кыйын болгон, ал формаларды тез алмаштырып, өтө зыяндуулуктары ошолор боюнча айтып берсеңиз. Ол маалда мисалы үчүн зыяндуу нерселерден айта турган болсок, мисалы үчүн мен водитель механик деп азыр мына азыр танка БТР немелер бар, согуштарда болуп атат. Ошо БТРдин старший элем, БТР минчилек. Ар бир зонага адамдар эвакуация алып чыгыш үчүн БТРден 12-13 адам атат. Болгону атомщик дейт эле. Атомщик деген ошол заводдо иштегендер. Ол жерде мынандай простой кийим менен кирбейсиң. Спец химический защита кийимдери менен кирет элек. Бири-бирибизди көрбөйт элек. Кирет элек 15-20 мүнөт. Кирип чыкчакты уже смена алмашат эле.
15-20 ашык районда адам тура албайт. Себеби радиация алган адам ошол жерде өзүн өзү кайра курман болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз ар 15 мүнөттө кирет элек. Чыккандан кийин ар бир медицинский немелер поликлиника немеге киргенден кийин ар бир медиктер отуруп алып баардыгы катар тизилип алып бирден текшерип чыгат эле. Ар бир кирип чыккандан кийин жуунтуп, тарантып, ар бир жаңыдан кийим алмаштырып, ошо кийимге дагы өтүп кетет экен. Мындай эми грубо айтканда эми ошол маалда биздин немелерибиздин айтышы боюнча, мисалы үчүн ошондо 1,5 мм темир жакын ошо атомдук подстанция жарылган жерде зыяны 1,5 мм темирге түшкөн. Аны адамдын мындай немеси азыр немеси жок. Жөн эле ийне сайгандай эле өтүп кетет. Мисалы, мына кече өзүңөр дагы мына телевизордон деле кече ошо эскерүүлөр болду. Мына азыр Украинада, биягда граница Санкт-Петербург, Белоруссия дагы ошо эскерүүгө азыр Белоруссияда дагы 2 область, мисалы үчүн ошо областына окшогон область закрытый зона деп коет. Ошо Чернобылдан сырткары. Чернобыль областынын дагы 100 километрге чейин радиациясы жабык, колючий проволока менен тозулган. Бизде мисалы үчүн азыр граница деп атабыз, Өзбекстан, Кыргызстан границасындай ол жака адам кирбейт. Эч чыкпайт да, кире албайт. Себеби запрет зона. Ол жерге киргенден кийин адам радиация алат. Уже адам алгандан кийин, мисалы үчүн эркек адамды, аял адам алгандан кийин уруктан урукка өтүп кете берет. Радиациячы. Мындай бир күн бир өөнө жууп калып калбайт. Ошон үчүн эми Кудай сактасын, ошол жаман нерселер бизде болбосун. Заманыбыз тынч болсун жана айтып кеткендей. Ошон үчүн силер ар дайым биримдүү болуп, жакшы өзүбүздүн Кыргызстаныбызды, элибизди жакшы коргогон жакшы жаштардан болгула. Ошол радиоактивный ошол нурдануунун зыяндуулугу 100 жыл дегенде араң пасайып баштайт дейт, төмөндөп баштайт дейт. Быйыл мына 86 жыл болсо 40 жыл болду толук. 40 жыл. Демек дагы бир 60 жылдан кийин гана секин төмөндөп башташы мүмкүн, Төмөндөп башташы мүмкүн. Жок, ошого чейин неме адам эгилбейт дагы, кирбейт да, грубо айтканда, ошондой нерсе бар. Радиациясы болгондо. Азыргача ояка эч ким кирбейт. Эми алыскы район 100 километрде биз чыгып атканда 35 километрлик радиация болгон. Кийин уже жылып отуруп уже 100 километр. Жана айткандай Белоруссиянын 2 областына, жана айттым го, Украина Чернобылдын райондору, ал жерде азыр адамдар жок, жашабайт, эч ким жашабайт. Только корон тозуп койгондо эле жаап койгон. Ошон үчүн эми олорду азыр 100 жыл деген эми 100 жылдын ичинде Кудай өзү билет го. Азыркы чейин ал жака адам кирбейт дагы, чыкпайт да, запретный зонада жабык барып тургулачы. Эми ошондо биздин немебизде 100 жыл деп айткан. Радиациянын немеси 100 жылга чейин кармайт деген да. Ошого чейин кетиши мүмкүн, ого чейин может дагы кетиши мүмкүн, аны айтыш кыйын экен. Бул атомный радиация деген, мисалы, мына биз азыр мына баарыбыз дем алып атабыз. Бири-бирибизди көрүп атабыз. Мындай ол көзгө көрүнбөйт. Жыты дагы жок. Кудай ошо азыр силер менен биз сүйлөшүп аткандай эле боло бересиң, бирок аба аркылуу уже денеңе келип жабыша берет. Мисалы, биз ошол жерде жүргөндө, мисалы үчүн жанында силер менен сүйлөшүп атам, шамал келдиби? Мага келип мына айнекеңди мага тие турган болсо, мага көргөзөт да, силерге тийбейт. Силерге тийсе, мага тийбейт. Ар бир адамдын өзүнүн жанында аппарат болчу дейт, химический аппарат. Аппарат текшерилип, она канча рентген деп коет онучу. Канча рентгенге коштойт. 6 рентген, 7 рентген уже радиация бар. Ошого ар бир адамды мына уручка салып жүргөндө, мына уручка салгандай аппаратура бар. Мында карайсың, менде бар, сен мында карасаң сенде жок. Үнү түсү жок. Шамал менен келип, уже заряжать ете берет. Ал эмнеге алып келет? Ошол адамдардын өмүрүн кыйганга алып келет. Кийин бала чакасына өтүп кетет. Бала чакалы болбой калышы мүмкүн. Кийин тобагы балдар мындайча айтканда азыр Кудайга шүгүр нормальный туулуп калышы мүмкүн. Келечекте майып, бир көзү көр, же бир кулагы, же бир кол путу мындай болуп калышы мүмкүн да.
Ошон үчүн ошондой нерселерден Кудай сактасын бизди. Ошолорду эвакуация деп ошол элдерди, кампир чал, бала чака бүт немелерди ошол областтардан биз ошол бүт элдер менен ташып алып чыкканбыз убагында. Мына Украинада болгонду, Беларусьта да Украинада болгон. Украина дегенибиз, Белоруссия дегенибиз, мисалы эми Тобагылды мына Өзбекстан, Кыргызстан дегендей да балдарым. Мисалы үчүн Украинадан Өзбекстандан Кыргызстанга өтүп кетти деген аба аркылуу. А так Украинада болгон. Украинанын Чернобыль областы деп коет, областында болгон. Ошол жерде жарылган атомдук подстанцияда. Адамдар эвакуация болуш үчүн канча убакыт кеткен? Олго срок биринчи биз башталганда биз ошол жерге 26 апрель күнү жарылган. 26 апрелде жарылганда биз 29-унда биз ошол жерде болгонбуз 3 күн ичинде. Деменде, бар жер неме мененчи. Эвакуация 1 жылга чейин, мында грубо айтканда 1 жылга чейин болгон. Себеби, ал жана мен айткандай, биринчи 35 километр дедим го. 35 километр болсо, мисалы үчүн Ош менен ушул Кара Суу районунун, Араван Кара Суу районун көчүргөн. Кийин шамал каяка айдаган? Өзгөн кайдадыбы? Өзгөнгө кийин кайда. Айда эмес, ар 15-10. Ошентип 3-4 жерден алып кеткен 6-7 почти грубо айтканда 1 жылга чейин элди көчүргөн. Узакта табыштаганда, себеби дегенде биринчи ортодо болгондо шамал каяк болгон сайын деме таркай берген, радиациячы. Ошого айтып атпайм, азырга чейин ал жерде даже эми Кудай сактасын, даже ошол жакын районда азыр жашап аткан райондорго деле гарантия жок. Кокустан дагы бир нерсе болуп шамал айдаган болсо, ошол жердеги мисалы кичинекей айылдар дагы көчүрүшкө укугу бар. Айтып атабыз го, 100 жылга чейин ал немеси кармап турат. Радиациячы зыяндыгы. Ошол эвакуация учурунда жергиликтүү калкка түшүндүрүү ишин, аларды алып чыгып кетүүдө тоскоолдуктар болгонбу? Ошолор боюнча дагы айтып берсеңиз. Туура. Ол дагы биринчиден жакын ортодо жашагандар биринчиден жарылганын билген. Себеби атомдук неменин бомбда жарылганда неме болгон. А мына алыскы айыл өкмөттөрдө, мисалы үчүн Ошто жарылган болсо биз билбейбиз да. Ошого келгенде түшүндүрүү немелер болгон эмес. Элдер түшүнгөн эмес, бизде эч нерсе жок го, эч нерсе болбодук го деген. Бирок ошол жерде медицинанын нардык неме ишкерлери, военный ишкерлер менен элдер топтолуп аны түшүндүрө баштап, мындай болосуң алар деп түшүндүрүү максаты менен алып чыккан. Секиз ар бир неменин өзүнүн жолу менен. Медиктер дагы, военныйлер дагы, мугалимдер бардыгы түшүнүп, анын өз калоосу менен чыккан. Эми конечно, ал жерде грубо айтканда, мисалы үчүн мына бизде деле мал коюбуз бар, тоокторубуз бар, туурабы? Ошого окшогон нерселерди алып чыккан эмес. Бир дагы. Даже мына бир көйнөк, бир шып, бир паспорт. Калган нерселери бүт үйүндө калган. Ууланган. Олорду алып чыккан, калып кеткен, алып чыккан. Эми конечно, түшүнбөстүк болгон, анча адамдар мен мынаны калданан деп неме кылган, бирок секин алып чыккан. Түшүндүрүчү эл менен. Жаныбарлар Жаныбарлар калган. Эми он өлгөн, тирик, бирок олорду чыкпайт. Ошол себеби onu сен көшүн жесең, жолту тукумун жесең, ошо тукумда радиация бар. Олар ошол айтып атам го, запретный зонанын ичинде бар, жүрөт. Жапайы болуп кеткен. Азыр мисалы үчүн бизде тоолордо жапайы камандар, небелер, кийик-кисектер бар го, ошо олар эл карабайт олордучу. Олар ошо закрытый зонанын ичинде. Өлгөн, өлбөсө ошо жүрөт. Короче, олар жапайы болуп кеткенде, олорду алып союп жегенге мүмкүн эмес. Этин дагы, тукумун дагы мисалы үчүн тооктор. Себеби радиация. Сен жейсиң, радиация аласың уже, одочу. А кийин сен өзүңө зыянын берет. Кармасаңыз радиация болот. Кармаса да өтөт. Ошон үчүн калий айтып атам го, олорду полный неме менен сетка менен, калич пробка менен зона кылып жаап чыккан, тозуп чыккан. Бардыгы өткөрбөйт, киргизбейт дагы, чыгарбайт дагы мындай. Ошол неме, болсо сизге билип калса да, ошол дәлел солой эле сөйлөсүң. Эми ол жерде көп. Мисалы үчүн көп алган болсо, сен немеге кубаттуулугуңа карайт болот. Анан кийин ал өзүң нагрузка кылып, мен мындай десем, кете бересиң. Ол адамга эч ким гарантия бербейт. Кудайым өзү колдосун дейбиз. Эми мисалы үчүн жана айтып атпайм, мен мына жерде 10 силерге окшоп 10 жыл окуп классташым бар эле.
бирге жүрүп, ошо армияга бирге барып, келип ушул жерде жүргөндөн кийин ол сенден сурабайт. Мен сенде мынча радиация бармы, же мындай дебейт. Бир күнү келет да ошо ол канда болот. Айланып келет таштар жүрөктү чап токтотуп коет. Секунд. Адам оны эч ким гарантия бере албайт, алып калгангачы. Ошон үчүн ол канда болот. Ошон үчүн уруктан урук өтөт. Ошон Кудай сактасын. Ошон үчүн өзүңдү таза кармап, ар бир лечение, өзүбүздүн лечениябыз, мисалы үчүн ар 6 айда барып, медицинский неме жактан барып лечение алып турабыз. Өздөрү дарылап турат, бекер. Өкмөтчү. Барабыз, ар 10 күндө, ар 6 айда бар 10 күндөн лечение алып, бүт дармектерди алып, эми Кудайга шүгүр ошондо менен жашап келатабыз биз. Оны албасаң, кете бересиң, Кудай сактасын. Өзүбүздү карашыбыз керек деп атам. Ошол. Ошон үчүн жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Эми кеткендер кетип атат. Оны эч ким гарантия бере албайт. Мисалы үчүн Айыкпай тура болуп жуупаса ошол адамды ошондон алып койгонбу же ошо сатышкан башкаларды деле жубасызбы ошондо? жок, алып чыккан. Алып чыгып лечение дарылайт. Эми сакайбай койсо да, сакайбай. Мисалы үчүн тобагыңыз ол сакайбайт, балам. Ол сакайбастан 100 жыл деп атам. Мисалы үчүн азыр менин ичимде ham болду бар. Мисалы үчүн мен азыр басып жүрөм, о ар дайым физиологиялык оокатың нормальный жеп, лечение албасаң, кетет. О канда бар. Мисалы үчүн мен билбейм азыр. Мен уже радиация алып келгенмин. Онун ичинде бар. Оны мен албадым деп, бекеринен өкмөт мени ар 6 айда бекер карабайт. Ояк бияктарга берсе барбайт. Алып туруп, сен дагы сайып койдуң, ошондо булар радиация болуп калабы? Ошондо сиздин касыңызга алып туруп мага сайып койду деп. Мен сайдырбайм да. Сайса болот. Эми болобу эле ошондо? Болот. Айтып атам го жугушту. Болот. Ошон үчүн биздин каныбызды эч кимге бербейт. Только өзүбүздөн кетет. Мамлекеттин чотунда, Чотунда. мамлекет тарабынан каралат, ушундай. Ооба, биз мисалы үчүн бирөөгө донор кан тапшырып, каныңыз группаңыз бир экен, донорлук кылып берейик дегенге бизге запрет. Мүмкүн эмес. Бүгүнкү күндө көпчүлүк өнүккөн өлкөлөр атом электр станцияларын пайдаланып атат. Бүгүн Түштүк Кореяны эң көп деп айтат да. Анан алар министрин менен сүйлөшкөндө айтып атпайбы? Элибиз дейт, ачарчылыкта калбаштыгы үчүн дейт, ушул кадамдарга баратабыз дейт. Кооптуулук бул жогору болсо дагы дейт, тобокелчилик менен экономикабызды көтөрүп дейт да. Ошол сыяктуу эле СССРде дагы атом электр станцияны пайдаланып, ошол аймакты электр тогу менен каржылап турган. Бирок тилекке каршы бул аварияга учурагандагы, баягы аварияга учураганда аны өз эрежеси менен жаап салыш керек экен эле, ол жабылбай калган дейт, чала жабылып калып, зыяндуулугу айлана чөйрөгө таркап кеткен деп айтылат да. Бүгүн азыр ошол жерде канча бир этаж домдор турат. Ал жерде бош видеосун YouTube'дан көрсөңөр, парктар турат, балдардын ойногон куурчактары жатат. Өтө канча бир адамдар, мисалы биз кара өдөөнү таштап бир жака кеткибиз келбейт, кетсек дароо кайтып келгибиз келе берет, Ошол жердеги эл дагы айласыздан ошол жерди таштап чыгып кеткенге мажбур болгон да. Себеби ошол радиациянын зыяндуулугу тийип калышы мүмкүн. Анан бизде мындай да, кээде биз улуу иш жасайбыз, чоң иш жасайбыз дейбиз, бирок артынан чоң бир ысырапкерчилик кылып алышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн илимдин плюс минус жактарын дайыма эсептешибиз керек. Түшүнүңөрбү? Мисалы ошол атом электростанциясыз деле таш доорунда адамдар жашаган да. Жашаганбы? Жашаган. Бирок тилекке каршы бул дагы бир биздин сөз менен айтканда палакат экен да. Палакат болуп калган. Жакшылыкты көздөп иштеткен станция ошондой авариялык абалга учурап калган. Эмесе Агайыңар айтып кеткендей, ол жерде миңдеген адамдар жашаган. Миллиондеген шаардын ичиндечи миңдеген адамдар жашаган. Эч ким билген эмес. Мындай болуп кетишинчи. Себеби мисалы мына азыр агайыңар айткандай биз айылда жүрөбүз. Айылда мисалы үчүн мына силерде ошон үчүн ар бир нерсенин жасаган нерсенин дагы аягы болуш керек. Мисалы үчүн балтаны саптадыңбы? Башын пышыраак кылыш керек. Отун жарып атышат, чыгып кетип башын жарып коюш мүмкүн. Ошо сыңары олар дагы акыркы моментте ошол атом электр станцияга
кичинекей немерседен чыккан да. Ошон үчүн канча миңдеген адамдарды ошол жерден көчүрдүк. Ошон үчүн ар бир нерсенин баш аягы болуш керек. Плюс минус эсептеш керек. Плюс минус эсептеп туруш керек. Ал жасаган нерселер. Суроолор барбы жигиттер? Медалдарыңызды не үчүн алганыңызды айтып бересиз? Эми бул медалдар ошол жана айткандай эвакуация деген көчүрүү деген. Элдерди куткаруу. Ошол жерде элдерди куткарып, ар бир мисалы үчүн адамдарды үй жайын таштатып, ошо заряжение болбосун деп сыртка зонадан сырткары алып чыгып кеткенибиз, элдерди алып чыкканыбыз үчүн берген. Ошол ар жер 10 жылда, 20 жылдык, 30 жылдык, 40 жылдык, мына ошо Чернобылдын герою деген ошо ушунча элди куткарганың үчүн деген. Мына герой деген неме ошол. Чернобылдын герою деген ушунча мисалы үчүн ушу бир айылдагы адамдарды эвакуация ушунча адамды алып чыккансың, өмүрүнө неме пайда келтиргенсиң деген жакшы ниеттер менен беришкен. Ошо Украинанын немелери. Ondan artık ondашыңызда не үчүн берилген? Бул ошо Украинанын катышуучусу, Украинада болгон Чернобыль атомдук электростанциянын катышкан деген белгилер. Ошо. Манаке. Мен карагыла. Ол жерде адамдар өздөрүн алып чыга албай атышат. Мына зундабаңар аскер болуп, өзүнүн эле башын куткарып калбастан бөтөн адамдарды куткарып атат. Турабы? Болгондо да башка элди барбай койсо деле болот эле. Мен тыныч жашагым келет мен деле. Ооруп калгым келбейт десе боло беле. Андай кылбастан өзүнүн жигиттик бурчун аткарып, бүтүндөй 15 республиканын кызматын кылып, адамдарды эвакуация кылууда катышты. Мына ушул өзү чоң эрдик болот. Эмесе суроолор болсо берсеңер, болбосо ушул жерде жыйынтыктап абабыздын дубасын алып калайлы, Майда, сурооңор жок экен, Эмесе балдарым баарыңар тынч болгула. Мен жана айткандай, мен Кара Дөөнүн тургуну болоп, мен дагы абаңар болоп, ар дайым ден соолукта болгула, ата-энеңерге күйүмдүү болгула. Жана мен айтып кеткендер, баарыңар окуганыңар ийгиликтүү болсун, окуганыңар асманыбызда жылдызыбыз болсун, кырманда даныбыз болсун, кырманда даныбыз болсун, тасарконда наныбыз болсун. Ар дайым ушундай жакшылык ойноп күлүп жүрөлү, тынч болгула балдарым гана. Амин. Аллаху акбар. Рахмат. Силерге да ушунчалык чакырганыңар үчүн. Абаңар менен учурашып, колуң кармап коебуз, батыр адам да. Колуң кармап учурашып коебуз гана. Азаматтар, тынч болуңуз. Тынч болуңуз. Азамат. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде дегендей. Мына көрөрман, биздин бүгүнкү каарманыбыз болгондо да көзгө көрүнбөгөн радиациялык душман менен беттешип, сооп иштерге катышкан. Зунда агабыздын классташ досу Жумаев Амелбек агабыз да Чернобылда кызмат өтөп, 2007-жылы 31 августта бул дүйнө менен кош айтышкан. Баатыр өтсө да аты өчпөсүн деп, биз жашаган көчөгө Жумаев Амелбек Жакыпович атындагы көчө деп ат койгонбуз.